Аскер кызматка кетип аткандан кийин Өз эркиминен 1 жылдык анын аскерге кызмат өтөөгө кетип жаткан Нурсултан Жумабеков 22 жашта. Жогорку билимге ээ болуп, андан соң мекен алдындагы милдетин өтөөнү чечкен каарманыбыз ар бир кыргыз жараны мекен алдындагы парзын кандай учур болгон кезде да аткарышы зарыл дейт. Мен анык аскер кызматына өз каалоом менен кетип жатам. Ошо акыркы болуп жаткан окуяларга карабастан өзүмдүн мекенчилдик сезимдеримди ойготуп, ушу мекенди коргоого аттанып жатам. Буюрса баарды ойдогудай болот деп ишенем. Быйылкы күздө жогоруда кеп болгон каарманыбыз өңдү өз эрки менен аскерге 1 жылдык кызмат өтөөгө кетип жаткандардын саны арбын. Себеби Теңиртоолук жигиттердин көпчүлүгүн акыркы болуп өткөн окуялар мекенчилик сезимин ойготкон. азыркы учурда балдардын каалоолору менен кетип аткандар бизде көп. Жакынкы болуп кеткен окуяга да карабастан патриотторубуз көп экен. Өз ыктыярлары менен келип, анык аскердик кызматка кетип атышат. Быйылкы күздүн эсебинен 3-чү топ болуп мекенге кызмат өтөөгө кетип жаткан эр азаматтардын ата-энелерине аскер комиссариаты эч кооптонбостугун билдирди. Себеби учурда кыргыз армиясынын абалы мындан 20 жыл мурункуга салыштырмалуу кыйла чыңалган жана жаш жоокерлерге түзүлгөн шарттар дагы көңүлгө толоорлук. Күнүмдүк шартында мына мекен сакчыларына болобу, кызматчыларына болобу, мекенди коргоочуларына болобу тамак аштын рациону аябай көтөрүлгөн. 9 форма ушунчалык бир жакшы деңгээлде көтөрүлгөн да, мурдагыдай эмес, 20-30 жылдагыдай эмес. Бүт бардыгы талапка, шартка ылайыктуу. Негизинен Кыргызстанда 1 жылдык анык аскерге кызмат өтөөгө жыл ичинде 2 жолу чакыруу жүргүзүлөт. Ошондой эле ар кандай шарттарга байланыштуу альтернативдик кызмат өтөө да каралган. Эсенбек Сталбек уулу, Адилет Алмазбеков, Өлкө Эми, Нарын шаары.